Дагы бир жолу кутматтаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз мугалим тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз. Бардык ушул мугалим кесип ээлерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дал ошондой эле жылмаюу деген теманын үстүндө дагы биз кеп курмакчыбыз. Ал эми биздин студиябызга келген коноктор бар. Ооба, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында буюрса мына 92-чи сезон ачылып, жалпы жаамат элди спектакльге чакырып, өздөрүнүн жаңы репертуарын тартуулады. Дал ошол театрдын актерлору бизде конокто Эржан Осмонов жана Махабат Асанбекова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Алгач сиздерди куттуктайбыз жаңы сезондун ачылышы менен. Рахмат, чоң рахмат. Жакшы эле баштай алдыңыздарбы? Албетте, жакшы баштадык. Мына биздин 92-жылдык сезонубузду ачтык. Бизге салтка байланыштуу салт болуп калган кыргыздын улуттук баалуулуктарын сактап, кийинки муундарга ошол башканы коюп Манасты айттып, Манастын улус эметеги менен ачып алдык. Кудай буйрса, мындан аркы ишибизге дагы ийгилик каалайм. Жакшы. Буйрса алдыда кайсыл спектакльдерди күтсө болот элдер? Мына бүгүн 5-и Айбир Кечирбек Токтоболот Абдымомуновдун Айбир Кечирбек спектакли болот. Саат 6-да келип көрүп кетсеңиздер болот. Албетте жакшы спектакль. Жакшы. Анан жалпы жаамат буюрса жаңы репертуар түздүңүздөр, ошол репертуар менен тааныштырып өтсөңүздөр. Кандай спектакльдер алдыда күтүлөт? Нелер коюлат? Алдыда бизде мынакей Манастын улус эметеги коюлду. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Гогольдун үйлөнүүсү, мына бүгүн Токтоболот Абдымомуновдун Айбир Кечирбейти, алдыда дагы Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Керес спектакли, Бактыгүл эжебиздин калемине таандык Тумар ханышасы, Рамаяна спектакльдери болот, Кудай буйрса. Анан дагы жаңы спектакльдер иштелип атат, Кудай буйрса, мынакей Вест Сайд окуясы деген атайын жаштар үчүн да Чыңгыз Айтматовдун мына 90 жылдыгына карата кылым карытар бир күн спектаклин биздин көркөм жетекчибиз Назым Мендебаев режиссер ошол киши коюп атат. Дагы мына Күмөндөр Абыловдун 60 жылдыгына карата Опоң Чычаң деген комедиялуу спектакль коюлуп атат. Кудай буйрса, мына жакын арада чыгып ага да күбө болосуздар деген ишеничтебиз. Кудай буйрса. Жакшы, Эржан мырза, Махабат айым экөөңүздөр багы кайсыл спектакльде чогуу роль жаратып атасыздар? Биз мынакей бүгүнкү Айбир Кечирбек спектакльде чогуу ойнойбуз. Мындайча айтканда сүйүшүп. Жакшы. Айбир Кечирбек спектакли ошол Кыргыз драма театрында буга чейин да коюлуп келген. Сиздер канчанчы болуп аткарып атасыздар? Биз буга чейин ошол 86-88 жылдары коюлуптур. Биздин Кыргыз Республикасынын эл артиси Замир Сооронбаев, ошол эле Чоро Думанаевдер ойногон экен. Андан кийин аралыкта коюлбай калып, анан кийин мына коюлганда 2011-жылы коюлган бизге. Ошондон баштап ойноп келебиз. Мындайча айтканда биз экинчи поколение десек жаңылбайбыз. Жакшы. Экөөңүздөр чогуу баягы сүйүшкөндөрдүн образын жаратабыз деп атпайсыздарбы? Бул образды жаратуу биринчи жолу болуп атат же буга чейин болду беле ушундай Махабат эже? Болгон буга чейин студент кезде. Кайсыл образды жараттыңыздар эле? Ошол эле Вест Сайд окуясында Тони Марияны ойногонбуз. Демек көнүшүп эле калган турбайсыздар? Албетте, үйдө дагы, театрда дагы дегенде. Биз ошол экөөбүз группалашып болобуз, чогуу окуганбыз. Ошо 2006-жылдан баштап, мындайча айтканда 2018 жылга чейин чогуубуз да. Кудай буйрса жакшы. 3 балабыз бар. Алды окуп калды, Артыса бике барат. Сиздер түгөйлөрсүздөр, жашоодо дагы. Ооба. Мен ал жагын чын билбептирмин. Мен ойлогом, ооба, Эржан мырза өзүнүн кесиптешине үйлөнгөн деп мурдагы эфирде келгенде айткансыз, бирок Махабат эже экенин мен чын билбептирмин. Ушул киши тааныштырып коеюн. Асанбекова Махабат. Жакшы. Жакшы. Сонун. Айтып атпай, жашоодо дагы, театрда дагы бирге ойнойбуз депчи. Абдан жакшы. Жолдошуңуз тууралуу айтып берсеңиз, образ кандай спектакльде? Айбир Кечирбекте. Айбир Кечирбекте жетпей калат да бири-бирине, ошондой беле? Ооба. Махабат эже башка турмушка чыгып кетет. Ал эми Эржан мырза болсо бойдон калат, Досуна турмушка чыгып кетем да спектакльде, ошондой. Жетпей калат. Бергилеп айттыңыз. Жакшы. Негизи эле экөөңүздөр кандай
үйдө дагы чогуу, театрда да чогуу. Тажап элесиңерби дегендей. дегендей. Билбейм, андай тажап боло элек, Кудай буйрса жакшы, бардыгы алдыда. Үйдө өзүнчө жумушта коллегабыз да. Жумушта өзүнчө коллега катары мындай. Ой, үйгө келгенде сен я Проблеманы жумушка кийлиштирбей, жумуштагы үйгө киргенде жумуш жөнүндө сүйлөшпөйбүз да. Спектакльге даярданбайсыздарбы үйдө? жок. Жок. Даярданганга убакыт жок үйдөн. Балдар. Балдар бар. Үйгө баргандан кийин тамак жасаш керек. семейный жашоо болуп башталат. Тияка, бияка катташ, матташ дегендей. Үйдө да канча-мынча багы эми болуп турат да, багы кызан аяк кагышат дейт. Ошол учурда баягы театрдагыдай урушсаңыздар керек, Эмне болду? Эч нерсе депчи. Кадимкидей эле. Элдей эле. Жакшы. Эми экөөңүздөр чогуу группалашпыз деп калбадыңыздарбы? Ооба. Ошол кезде таанышып, анан башкалаштыңыздар, Эржан мырза. Кандай болду? Оор болду. Эмнеси оор болду? Билбейм, бул тüйлүк да. Шаарда өскөн кыз. Биз айылдан келген балабыз, жөнөкөй. Мен айылдык жөнөкөй жигит дегендейчи. Анан башында сүйлөшүп жүргөндө, окуп жүргөндө Таап атпай жүрдү. экөөбүз Айылдык көп балам. урушчубуз, ушинтип жакын отурчубуз, анан кийин уруша берчүбүз. Анан кийин Назым агай Мендебаев биздин группалашыбыз да, анан кийин кураторубуз да, то есть анай экөөң кийин үйлөнүп каласың. Койчу, мен ушуну алмак белем. Бул болсо сага тиймек белем, урушуш. Анан экинчи курста жылдызыбыз келишип калды окшойт, анан кийин. Сен таласка келин болуп барасың деп эле айтып берчи да менчи. Мен жок, барбайм деп эле. Таласты желкемдин чуңкуру көрсүн деген. Мына азыр Ошентип камырын жайып. айтпаш керек экен, Махабат эже. Желкемдин чуңкуру деп айтпай эле коюш керек, көрсүн деп айтпай эле коюш керек экен да. Азыр ошол таластын мындайча айтканда оту менен кирип, гүлү менен чыгат деген. Жакшы. Бүгүн биздин темабыз өзүңүздөр билгендей мугалимдер тууралуу болот. Анан бага чейин өзүңүздөр мугалим да болуп иштеп аткан экенсиздер. Азыркы учурда иштеп элесиздер. Деги эле мугалимдик кесип боюнча айтып берсеңиздер. Оордугун. Албетте мугалим ар бир окуучунун, ар бир баланын баягы характерин деп коет го, мүнөзүн билип, аларга кандай жактан сабак өтүшкөн экен бар. Мындайча айтканда психолог болот мугалимдерчи. Анан кийин мисалы биздин деле бала кездеги ошол мугалимдерибизге мисалы азыр аябай эле ыраазыбыз да, ошол аа тамгасын тааныткан, бизди ушул эрезеге жеткирип, ушундай билим берген үчүн аларга биз өмүр бою кызмат кылып келебиз да. Мугалим абдан оор кесип, түйшүгү көп, ар бир баланын ойлоп, ар бир баланын мүнөзүн табыш, бул дагы өтө оор нерсе да. Ошон үчүн мугалимдерге албан ийгилик, күч, мээримдүүлүктү каалайм. Махабат эже, сиз алгачкы мугалимиңизди эстейсизби? Биринчи мугалим деп коет го. Ким болду эле, кандай болду эле? Биздин биринчи мугалимибиз Замира Акылаева. Жок, эмедеги школдо кезинде. Биринчи класска кабыл алган мугалим. Жекин эже деген эжебиз бар азыр ошо. Ошо эсимде. Андан кийин Ирина Юрьевна деген. Орус класста окуганбыз да. Жакшы. Анан театрда деп калбадыкпы, негизи эле театрда бүгүнкү күндө сиздерден башка дагы түгөйлөр актерлар театрдан табышып, окуудан табышып иштеп келишет. Анан ошол тажрыйба алмашуу максатында, мисалы Эржан мырза, Махабат сен мындай ойно, бул жерде мындай ойно деген сыяктуу ушундай пикир алмашуулар, жардам берүүлөр болобу? Албетте болуп турат. Сахнадан өзүң ойноп атканда көрүнбөйт да. Анан кийин сыртка чыккандан кийин айтабыз бири-бирибизге. Мындай кылсаң, бул жери мындай кылып ойносоң жакшы болмок, балким сырттагы кишиге көрүнөт да. Бири-бирибизге акыл айтып, бири-бирибиздин түздөгөнгө албетте ошондой болуп турат. Анан дагы бир мындай сөздөр бар го, ушул театрда айлык маян аябагында эле аз дегенчи. Экөөңүздөр тең дал ушул театрда иштейсиздер, анан үй бүлөгө баягы каражат жетишеби? Финансылык жактан кандай болот дегендей. Кудайга шүгүр, жалып жок. Шүгүр. Жеткирсе болот. Албетте. Жумуштан тышкары дагы съемкалар болот, роликтерге, озвучкаларга барабыз, ошондой. Сиздерди кыргыз эстрадасынын жылдызда ырчыларынын клиптеринен дагы көрүп калды Эржан мырза. Анан ошол клиптерге тартылуу кандай болот негизи? Клиптерге тартылуу жакшы эле болот, эми кандай акча жагын айтып атасызбы? Акча жагынан, башка жагынан. Эми көбүнчө эле биз кыргыздар бири-бирибизге таанышпыз го.
дос, мындай тааныш, жакшы саналаш достор бар. Анан кийин түш берип койгула дейт, түш берип коебуз. Эми тыйынында эле көп мындай сурообуз анткени баягы тааныш, бири-бирибизге жардамыбыз тиет да. Ошол катарында кызматташабыз. Тилден жагылдыңыз го дейм буюрса. Албетте, мен бардыгына даярмын. Тартып Тартылып беребиз. берүүгө. Жакшы. Көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, эгерде биздин конокторубузга сурооңуздар болсо, анда 56 56 72 сандары боюнча түз байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот, каалоо тилегиңиздерди айтсаңыздар болот. Анан буюрса, театрда иштегениңиздерге канча жыл болду сизге, Эржан мырза? Экөөбүзгө тең чогуу 10 жыл болду быйыл. Быйыл 10 жыл болду. Юбилей турбайбы? Ооба, 2009-жылы жумушка киргенбиз, ошол окуу жайды бүткөндөн кийин эле ошолдон баштап эмгектенип келатабыз. Андан кийин ошол училищаны окуп бүткөндөн кийин анан сырттан окуу бөлүмүн Бешенеливадан окудук. Аяктыда бүтүп, азыр жогорку билимдүүбүз, мындайча айтканда. Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Ушул актёрдук кесипте бүткөн, окуган көптөгөн актёрлордун кыялы ошол кыргыз драмага барып иштөө деп угабыз да. Анан ошондойбу чындыгында? Албетте, бул бардык мисалы азыркы окуп бүтүп аткан актёрлордун бардыгы эле ошол кыялында да, анткени ошол биздин Кыргыз драма театры бул улуттук эң башкы статус болгон театр да Кыргызстандагы. Анан албетте ал жерде көп залкарлар иштеп кеткен. Эми мындайча айтканда азыркы залкарлардын бүт эле ошол театрда иштейт да. Эми 92 жыл тарыхы бар, 92 жылдык тарыхы бар. Анан албетте ал жаш артист эле ошол чоң артисттин жанында, чоң сахнада өзүн көргөзгүсү келет, өзүн ойногусу келет. Албетте ар бир киши. Бирок бул театрга кирүү оңой эмес дейт. Албетте оңой эмес. Биз кирип атканда мына 3 экзаменден тапшырып өткөнбүз, анткени барып бир күнү ырдан тапшырабыз, экинчи күнү барып Куцлово деп коет, адан тапшырабыз, анан тамсил, анан мастерствосу бар. Ар кандай өзүнүн этаптары бар. Ошолор этаптардан өтүп, анан кийин ошол комиссияга жаксаң, анан кийин тандап алышат. Ал мисалы бир жылда бир 10-дон 20 бала заявление жазып барып жумушка келет да. Анан ошодон бир экөө же болбосо бирөө эле тандап алынат да. Биз баягы буга чейинки улуу муунда актерлор ойноп келишкен ушул эле театрдачы. Анан жаңы муун келди, сиздер келдиңиздер дегендей. Бул дагы да болсо ушинтип жаңыланып кете берет да муундарчы. Анан буюрса алдыда кандай спектакльдер коюлуп калышы мүмкүн? Элдин талабы өзгөрүшү мүмкүнбү ушул спектакльдерге? Албетте, азыркы жаштардын, көрүүчүлөрдүн көбүнчө мындай талаптары бар да. Мисалы кээ бирөө комедияны жактырышат, мисалы бизге комедия керек, же болбосо мындай бир танцевальный мюзикл деп коет, мюзикл эмне койбойсуңар деп көп сурап келишет. Алардын баарын коюуга албетте биздин укук эме жетет, бирок биздин Кыргыз драма театр улуттук флагман болгондон кийин бизге мындай тарыхый спектакльдер дагы керек го деп, мындай этаптуу спектакльдер дагы керек го деп айтам да, анткени ошол биздин кийинки муундарга ошол эле жанагы Боронбай бийдеги Боронбайдын тарыхы, ошол эле Ормондун тарыхы, Манастын уулу Семетей, Манасты биздин Кыргыз драма театр таанытпаса, мисалы башка ким дегенде, анан ошон үчүн бизде да мындай ушундай чоң спектакльдер обязательно коюлуп туруш керек да. Беркинде мисалы коммерческий спектакльдер деп коет, мындай жана комедия, жана мюзикл, жана башка спектакльдер да. Махабат айым, айтсаңыз, ушул тарыхта калган белгилүү инсандардан кимдин образын жараттыңыз эле, болдубу ошондой учур? Ошо кече жакында эле Манастын уулу Семетейде Кишимжанды ойнойм. Исмайыл хандын кызы. Ушул образды жаратсам деген кыялдар барбы? Кимдин образын жараткыңыз келет? Алдыдабы? Алдыда. Алдыда көп эле ойлор. Айтсам театр билип калат. Театр билсин эле. Любой эле актрисанын оюнда эмеси, кыялында бар болуш керек, чоң ролдорду ойноп. Менде деле албетте бар андай кыял. Эржан мырза, кандай ойлойсуз? Махабат эжеге кайсыл роль жарашат сиздин көз карашыңызда? Махабат ушул ролду аткарса аябай жарашмак деген сыяктуу ойлор бар болобу? Бизде кече Гогольдун Үйлөнүү деген спектакль болду. Ошол жакта Дуняша деген малай кыздын ролун ойнойт. Анан көбүнчө мен ойлоп койдум кече көрүп атып, комедийный актриса жакшы жарашат экен деп, анткени
жакшы ойноду да кечээ эмнегедир. Анан эң башкысы аялдык неме дагы образда жакшы жашат болуш керек. Албетте, эң башкысы мээримдүүлүк, аял Үй бүлөдө балдарымдын энеси. Ошол образ жакшы жарашкан болуш керек. Үйдө тамак жасаган образ Анан көп суроо бербеген образ, аз сүйлөгөн образдар жакшы жарашат болуш негизи керек. өзү аз сүйлөйт, көп сүйлөбөйт. Анда жакшы образ бар экен. Жакшы образ бар. Ушундан жазбайлы эле. Жакшы. Ушундай позитивдүү нотада анда биз маегибизди жыйынтыктасак, чоң рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Буюрса, театрдын жаңы сезону менен коттуктайбыз. Алдыда көрүшүңүздөр көп болсун. Албетте театрга келиңиздер. Театр жан дүйнөнүн азыгы. Рахмат. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актерлору Эржан Осмонов жана Махабат Асанбекова менен маек курдук. Ооба. Дал ушундай нукта, дал ушундай ыргакта биз тааманай берүүсүнүн алдын көздөп атабыз анда.